Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Аккула ат майданында президенттин кубогу үчүн болгон көкбөрү боюнча жарым финалдык беттештин алгачкы жууу назарыңыздарда мына көк кийимчендер Талас командасы жана аларга каршы Арашан. Бул эки команда ушул өз тайпаларында А жана Б тайпасында биринчи орунду алышты, ошондуктан финалга чыгуу үчүн беттешет. Мына сары кызгылт түстөгүлөр булар Арашан, алар Бөрүлүү командасын айгышкан күрөштө утуп чыккандан кийин ошентип жарым финалда ойногонго мүмкүнчүлүк алышты. Азыр болсо мына бул жерде бир мүнөттүк ушундай аза күтүү мүнөтү болмокчу. Анткени аза күтүү, андан кийин сөз улайбыз. Мына ушундай кайгылуу эки окуя болуп өттү. Ал биринчиси ушул Москва шаарында тилсиз жоодон ушундай өрттөн каза тапкан 13 жараныбыз болсо, жана ошондой эле Ош Бишкек жолунда 9 киши авто кырсыктан мына көз жумду. Ошолордун баарына албетте биз көңүл айтабыз. Жалпы эле мына Көкбөрү федерациясы жана Аккула ат майданындагы бардык көрүүчүлөр, көкбөрчүлөр жана спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүү дирекциясы, ошондой эле мына съемкалык топ жана жеке өзүмдүн атымдан бардык ушул көзү өтүп кеткен жарандарыбыздын жакындарына көңүл айтмакчыбыз жана албетте аларга сабыр тилейбиз. Азыр болсо мына эки балбан билек эр жүрөк баатырлардын оюнуна эки команда ортого чыгып өздөрүнүн алгачкы таймын баштады. Мына ушундай чыныгы кыргыздын эр жүрөк жигиттери болсо биздин мекендештерибизди далай жерде коргоп алат деген тилектебиз. Мына оюнга кирели. Азыр Арашан командасы 11 номердеги оюнчу бул Нургелди Нуржадиев алгачкы ирет ортолук бөлүктөн улакты көтөрүп кеткенге аракет кылып көрдү. Бул жуптун албетте атаандаш фаворит командасы бул Талас. Анткени алар ар бир турнирлерде ушундай байгелүү орун үчүн ат салышып жүргөн. Азыр болсо улакты Нуржан Мелисбек уулу жерден эңип кетти жана ошол замат алар чабуулга чыгуунун аракетин көздөдү. Нуржан Мелисбек уулу дагы деле улаганы сол такымында жана сүрмө топ акырындап ушинтип Арашандын тайгазанын жанына барган учурда эсеп ачылды жана ошентип алгачкы упайды өз командасына Нуржан Мелисбек уулу алып келди. Мына минген ата атаман өтө керемет оюн башталып жаткан учурда эле алар ийгилик алып келди. Дагы 1-0 эсебинде Талас командасы ошентип алдыга озуп чыкты. Чындыгында бул беттеште ушундай финалга чыга турган негизги талапкер Талас командасы. Алар тайпалык оюндарда Төш булакты 24 эсебинде уткан. Андан кийин экинчи күнү алар Көкжал командасына каршы ойноп, аларды 9-1 уткан. Жана Талас командасы учурдагы чемпион, алар президенттин кубогунун ээси болуп эсептелет. Өткөн жылкы ушул 31 августтагы финалдык беттеште алар жеңүүчү аталган болчу. Андыктан Арашанга бул оюнда бир топ кыйын болот. Ушундай учурдагы чемпион командага каршы өзүнүн оюнун өткөрүүдө. Арашандын бул жарым финалга чыкканы өзү чоң эрдик болуп эсептелет. Себеби булар Б тайпасында ойноп, негизинен дал ушул тайпада Арашандан сырткары Бөрүлүү командасы бар болчу. Бөрүлүүнү алар 1-0 эсебинде утуп алды. Жана өз тайпасында ошол биринчи орунду алуу үчүн Бөрүлүүнү 1-0 уткандан кийин, андан кийинки оюнун алар эртеси күнү Ысык Атага каршы ойноду. Ысык Атаны болсо алар ири эсеп менен 10 упай артыкчылык менен жеңип алышкан. Эми аларга жарым финалда ушинтип чыныгы татыктуу атаандаш туш келип отурат. Бөрүлүүнү жеңүү өзү булар үчүн чоң ийгилик болду Арашан командасына. Мында эми ушундай чыныгы балбан билек эр жүрөк баатырлар эми финалга чыга турган оюнчуну тактап алышат. Азыр болсо мына Карипбек Эшиев эң тажрыйбалуу оюнчулардын бири. Минген аты Болт. Бул мына 33 жаштагы
Карипбек Эшиев жана ишендүү түрдө эсепти 2-0 жеткирди. Улак Тайгазанда негизинен ушул Талас командасына бул президенттин кубогу үчүн болгон турнирде бир топ тажрыйбалуу оюнчулар кошулду. Буга чейин ойноп жүрүшкөн, бирок мына ушул Ноорус 9-майдагы турнирлерде алар мына көбүнчөсү жаштарга орун берген болсо, бул ирет аларды кайрадан чакырып, анткени алар ушул президенттин кубогун ээси катары мындан ары дагы аны өздөрүндө сактап калууну абдан көксөшөт. Айдын Сүйүнбаев Талас командасында 1-номерде Грозный менен, андан кийин Нияз Мадылбек уулу Острый менен, Айбек Исаков Рембо, Тынчтык Кабылбеков Бейшеке, Бактияр Жабагиев Карасур, Жоке Орозбаев Алекс, Карипбек Эшиев Болт, Темирлан Сейитбеков Ахиллес, Нуржан Мелисбек уулу Атаман, Урмат Раушан уулу Евро, Норус Раатбек уулу Каракуш жана Улан Жусупбек уулу Эркетору. Мына ушундай курам Талас командасында. Бул команданын жетекчиси Дамир Койчукулов жана машыктыруучусу Ислам Тазабеков. Мына бул көк кийимчендер Талас командасы дагы ирет эсиңиздерге салып коелу. Мына Урмат Раушан уулу улуттук курама командага демек кирбей калган. Алар татыктуу, албетте, жок дегенде мына ушул Урмат Раушан уулу экинчи ирет өтүп жаткан көчмөн эл аралык көчмөндөр оюндарына улуттук курама команданын ичинде боло турган мыкты оюнчулардын бири. Андан сырткары албетте татыктуу оюнчулар өтө көп. Ал эми улуттук курама командада болгону 12 гана оюнчу болушу керек. Бул дагы бир жагынан жакшы нерсе. Ушундай бизде татыктуу көк көрүүчү мына улакчылар өтө көп. Арашан командасында саргылт кийимчендер булар Мирлан Алсеитов 1-номер менен минген аты Баклан, Жишан Алсеитов Койкүрөң, Деңизбек Таскараев Азан, Калмурза Казакбаев Лазер, Данияр Нарын уулу Торка менен, Адилет Токтоналиев болсо боец, Миша Рабоев Спартак, Анвар Анарбек уулу кечирсем Тайсон менен, Белек Боронбек уулу Крас, Урман Абдыш уулу Рекорд, Нургелди Нуржадиев Береке жана Тынчтык Кадырбек уулу Момент менен. Арашан командасынын жетекчиси Болот Өмүралиев, ал эми Мырзабек Исаков ал Арашандын машыктыруучусу. Мына эсеп 2-0 жана Талас командасы ишендүү түрдө азыр алдыда бара жаткан учуру. Эми Арашан командасы эгерде Таласка татыктуу атаандаштык көрсөтөм десе, мында ушул Жишан Алсеитов, Мирлан Алсеитов сыяктуу жана Миша Рабоевтердин алар эң жакшы оюнун көрсөтсө гана ошондо атаандаштык кылышы мүмкүн. Болбосо эми Кыргызстандагы эң мыкты командалардын бири болгон мына Талас жана ошол катарга жаңыдан кошулуп келе жаткан Арашан. Алардын арасында тажрыйбалуу оюнчулар көп болгону менен өз учурунда ушундай топ командаларда ойноп жүрсө дагы эми жаңы команданы түзүү албетте оңой эмес. Ушул бир тууган Алсаитовтер, мындан сырткары бул жерде азыр Анвар Анарбек уулу жүрөт. Ал ошол Мирлан Жишан Алсаитовтордун бир тууганы Анарбектин баласы. Дагы бир мына Сейитбек Анарбек уулу болсо, ал азыр көчмөндөр оюндарына даярданып мына Ысык көлдө жүрөт. Ушундай бир туугандар башында туруп, өзүнчө мына Арашан деген команда алып чыгып, эми мына быйылкы сезондо өздөрүнүн оюндарын жакшылап өткөрүп, айрыкча аларга ийгилик дал ушул 31-августка президенттин кубогу үчүн болгон турнирде чындап эле ийгилик жылмайды. Азыр болсо улак аянттан сыртка чыгып кетти, андыктан ортодогу калыс өзүнүн ышкырыгын жаңыртып, биз жекеме-жекеге күбө болмокчубуз. Бул биринчи жарым финалдык беттеш. Мындан кийин дагы биз бүгүнкү күнгө каралган экинчи жарым финалдык беттешке да күбө болобуз. Акулат майданында ал Сары Өзөн жана Достук командалары бири-бирине каршы беттешет. Азыр мына ортодо бул жерде эки команданын ушул ортодо жакшы ойногон оюнчулары чыкты. Бул жерде мына Жоке Орозбаев, кайман аты Кычкач, мына ушул Кычкач деген атка ээ болгон Жоке Орозбаев чындыгында ушул кармаган, мыкчыган жерин кое бербеген өтө тажрыйбалуу оюнчулардын бири. Ал мына Алекс менен ортодо. Ал эми бул жерде Мирлан Алсеитов Баклан менен. Азыр Таластын оюнчулары 5 болуп кеттир. Чындыгында бул өтө чоң оюнга таасирин тийгизген жок. Эмне үчүн? Анткени жекеме-жеке болчу бул жерде. Жана ошол учурда эми 2 мүнөткө Карипбек Эшиев ушинтип 2 мүнөткө жаза упайына жыгылды. Демек Арашан оюнчулары дал ушул жерден
эсеп сандарын кыскартканга аракет кылышы керек. Бирок азырынча Жоки Орозбаев эч кандай кыйынчылыксыз улакты асфальт такымга басып алды. Эми алар Тайгазанга, Атандашдын Тайгазанына жакын турат. Ашып кетсе мына 20 метрдин этегереги. Анткени ушул Айлампадан Тайгазанга чейинки аралык болгону 20 метр. Мына Карипбек Эшиев ал бүгүнкү беттешке Рембону минип чыккан экен. Негизинен буга чейин ал Болтту минип жүргөн болчу. Ал азыр мына жаза мамысында өзүнүн убактысын күтүп турган мезгили. Эми бир оюнчуга аз болгондуктан мүмкүн талас убакыт өткөрүүгө аракет жасай. Жок, алар чабуулга чыгып атат кадимкидей. Айдын Сүйүнбаев анын жанында, бирок ал карама каршы тарапта туруп калды дагы. Мына 3 оюнчунун ортосунда калды. Жоки Орозбаев жана кош такым менен мына ушундай өтө ийгиликтүү кыйм-аракет. Айдын Сүйүнбаев жана Жоки Орозбаев эсепти 3-0 жеткирди. Бир оюнчуга аз экенине карабастан. Азыр болсо мына Карипбек Эшиев кайрадан оюнга аралашайын деди эле, бирок чындыгында эгерде азыр мына эреже боюнча ушул жерден Арашан командасы Тайгазанга улак салып кетсе, анда Карипбек Эшиевдин жаза мөөнөтү соңуна чыгып калмак. Эреже боюнча ушундай. Азыр тескерисинче Талас командасы улак салды, андыктан Карипбек Эшиев толук 2 мүнөт аягына чыкканга чейин жаза мамыда турушу керек. Эми мына ортолук бөлүктө кайрадан улак ишендүү түрдө Талас командасы алдыга озуп чыкты. Мындан эч кандай таң калуунун кереги жок. Азыр болсо биз азырынча беттеш башталгандан бери ушул Арашандын лидер оюнчулары Михаил Рабоев, Дишан, Мирлан сыяктуу оюнчуларды, же болбосо Данияр Нарын уулу, булар эмнегедир азырынча өздөрүн жакшы жагынан көрсөтө элек. Нургелди Нуржадиев, бул 20 жаштагы оюнчу. Бул Арашандын негизи эле Кыргызстандын келечектеги мыкты оюнчуларынын бири. Азыр болсо бул жерде Бактияр Жабагиев, Бактиярдын тыштаган улагы ушул жерден Тайгазанын кырына тийип андан ары калып калды. Анын минген аты бир аз эртерээк жүрүп кетти. Ушул жерде эгерде ал ушул атка ыңгайсыз туруп калгандыктан гана улак Тайгазандан орун албай калды. Аты жүрүп кеткенде эсеп жүргүзүү кыйыныраак болду. Ал кара сурду минип жүрөт. Мына кара сур негизинен ушул 9-майда турнирдин мыкты аты деген наамга ээ болгон. Өтө Кыргызстандагы эң баалуу аттардын бири. Азыр болсо бул жерден Таластын оюнчусу жерге кулады. Бирок ал ийгиликтүү ден соолук эчтеке болгон жок деген, эң башкысы кайрадан ордунан туруп атка минип оюнду андан ары уланта алат. Бул кара сур мына чыныгы ушул чабуулда жакшы оюн жүргүзгөн ат, өтө күлүк ат. Ушундай топтон айрыкча сурулуп чыккан учурда артынан ат жеткирбей марага биринчи болуп сызып жете турган аттардын бири. Азыр эми кайрадан эле Арашан командасынын Тайгазаны жакта ошол Айлампада, ошол туштагы өзүнчө бөлүктө улак кармалып атат. Бул ирет болсо кайрадан Таластын оюнчулары өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Мына ушул Бактияр Жабагиев чабуулчу оюнчу. Чындыгында ушундай ылдамдыкта бара жатып, албетте тыйын эңип кетсе болот. Ылдамдыкта бара жатып жеңил нерсени илип кетсе болот. Ал эми ушундай жогорку ылдамдык менен барып улакты жерден эңип кетүү албетте бул өтө чоң ийкемдүүлүк. Ушундай шамдык айлыктан сырткары бул өтө карылуу, ушундай балбан билек, бели күчтүү, чыныгы физикалык формасындагы мыкты мырза болушу керек. Мына ошолордун бири Бактияр Жабагиев. Ушундай чапырат улакты эңип кетүү жагынан Кыргызстандагы эң мыкты оюнчулардын бири. Мына саналуу күндөрдөн кийин көчмөндөр оюндары башталат. Экинчи ирет өтүп жаткан эл аралык бул чоң турнир келечекте ушундай эл аралык деңгээлде бренд боло турган турнирлердин бири. Жана көчмөндөр оюндарындагы эң негизги спорт бул албетте көкбөрү. Мына ушул көкбөрү оюну деми анын чыныгы мекени дал ушул Бишкек шаарындагы Ак Кула ат майданы деп айтсак болот. Бул жакта чыныгы көкбөрү күйөрмандары үчүн чоң майрам. Анткени ушул мыкты командалардын катарында турган
Талас жана Арашан командалары жарым финалда беттешип атат. Негизинен мына 4 эле команда калды, ага чейинкилер баары жеңилүүгө аргасыз болушту. Ошентип 4 тайпадан турган 12 команда бул турнирде ат салышты. Алардын 4-өсү азырынча өздөрүнүн беттештерин улантып атса, ал эми калган 8-и алар эми 5-6 орунга жана андан аркы орундарга гана беттешкенге аргасыз. Биз аларды айтсак, мына Төш Булак Талас командасынан жеңилип калды. Өз тайпасында албетте ушул биринчи орунду албай алган командаларды эле айтып өтөлү. Анда Төш Булак, андан кийин Ысык Ата, ошондой эле Ак Суу, Илбирс, Кемин районунан келген команда жана Көкжал. Көкжал дагы бир топ жакшы оюнду көрсөткөн. Тайпалык оюндарда ошондой эле Арашан азыр ойноп атат. Бөрүлү өз тайпасында биринчи орунду ала албай калды. Ошондой эле Ысык Көл жана Сокулук командалары. Азыр болсо Урмат Раушан уулу Атаман менен өзүнүн жекеме-жекедеги ийгиликтүү ашырып, жыйынтыгында эсепти 4-0 жеткирди. Эми бул жуптагы жеңүүчү ким болот деген суроого бул беттешке чейин эле көптөр албетте Талас командасы жеңерин сезип турса, азыр иш жүзүндө алар мына ошону далилдеп, эми бул беттештин жеңүүчүсү ким болору бир топ анык болуп калды. Ошентсе дагы бул болгону биринчи тайм, алдыда дагы 2-20 мүнөттүк бар. Ал учурда окуя кандай өнүгүп кетери азырынча белгисиз. Ага албетте сиздер менен чогуу гана күбө болобуз. Азыр улакты жерден эңип кеткен. Бул жерде экинчи номерде жүргөн Нияз Мадылбек уулу, эски оюнчулардын бири. Азыр мына 34 жашта остройдо мүнүп жүргөн бул оюнчу өтө тажрыйбалуу жана мына Нияз Мадылбек уулу дагы деле улакты өзүндө алып жүрөт. Эми мына жебедей сызып жөнөдү, бирок ылдамдыкты азырынча анчалык күчтөнтпөй атат. Анын жанынан бир оюнчу мына тоскоолдук кылып аткан бул Урмат Абдыш уулу. Урмат Абдыш уулу ага каршылык көрсөтүп калды. 21 жаштагы оюнчу 34 жаштагы улакчыга каршы ойноп жатат. Бул дуэлден кимисе жеңүүчү болуп чыгатында. Эми Урматты артта калтырды дагы жаңы эле улакты тайгазганга салганга мүмкүнчүлүк бар. Анткени кош такым менен бул аракет ишке ашышы мүмкүн. Нияз Мадылбек уулу азыр өзүнүн өнөктөшүнө жардамга келген. Нияз Мадылбек уулу менен анын жанында Тынчтык Кабылбеков жүрөт. Бирок Арашан оюнчулары бул рет өздөрүн ийгиликтүүрөөк коргонууда көрсөтө алды. Ошентсе деле экинчи толкун менен келип, экинчи дем менен келип кайрадан чабуулга чыгып жаткан мезгили. Бул рет ийгиликтүү. Ошол эле Нияз Мадылбек уулу менен бул жерде анын жанында Тынчтык Кабылбеков жүргөн болчу. Менин оюмча, мына ошол экөө азыр Тынчтык Кабылбеков жана Нияз Мадылбек уулу. Алардын экөөлөп таштаган улагы бул беттештеги 5-упайды Талас командасын алып келди. Демек булар финалга чыгуу үчүн өтө чоң каршылыкка туш келген жок атаандаштары тарабынан. Арашан командасында бөрүлүгө жана ошондой эле андан кийин 27 август күнү ойногон Ысык Атага каршы беттештеринде өздөрүн өтө жакшы жагынан көрсөткөн. Бирок мына ушундай чыныгы күчтүү командага туш келгенде алардын оюну таптакыр жүрбөй жаткан чуру. Арашандын оюнчусу азыр Данияр Нарын уулунда улак. Ал эми улакты ушул жерден эч ким тоскоолдук кылган жок. Шашып атабы эмнегедир. Данияр Нарын уулу тажрыйбалуу эле оюнчу. Бул 1988 жылы төрөлгөн. Торканы мүнүп жүргөн бул Данияр. Азыркы учурда 26 жашка жашы келип калды. Жана эми ал өзүнүн өнөктөшүнө Миша Рабоевго өткөрүп берди. Миша ал чыныгы чабуулчу, андыктан ал мына ушинтип ташташ керек. Баары бир тажрыйба деген тажрыйба. 30 жаштагы Миша Рабоев ушинтип эсепти 5-1 жеткирди. Эсеп 5-1 азыр эми улак кайрадан ортолук бөлүктөн оюнга киргизилет. Жишан менен Мирлан Алсейтовдор өзүн көрсөтө элек. Ал эми Миша Рабоев ушул жерден бир рет айырмаланганга мүмкүнчүлүк алды.
Жана эч кандай тоскоолдуксуз бул жерден улакты еңген Айбек Исаков, бул дагы өтө тажрыйбалуу ойунчулардын бири. Түз эле тайгазанды көздөй жөнөдү. Анын жанында Деңизбек ага каршылык көрсөтөм деди эле, эч кандай тоскоолдук кыла алган жок. Ошентип мына Айбек Исаков өзүнүн аракетин ийгиликтүү ишке ашырды. Улакты жерден эңип барып ошол замат чабуулга чыкты. Биринчи дем менен, биринчи темп менен барган чабуул ийгиликтүү тоскоолдук кылчу оюнчулар деле эмнегедир анчалык татыктуу каршылык көрсөтө албай жатат. Анткени ушундай бул чындыгында команданын деңгээлинен кабар берет. Ушундай улакты эңип ошол замат тайгазанга жөнөгөн учурда ага эч ким тоскоолдук кылып, улакты эңген учурда да каршылык болгон жок атаандаштар тарабынан, жана тайгазанга барган учурда дагы каршылыкты сезбей Айбек Исаков эсепти 6-1 жетирип отурат. Бул Миша Рабоевдин салган улагына жооп болду. Мына эч ким тоскоолдук кыла алган жок. Азыр дагы Айбек Исаковго оюнчулардын дээрлик баары артта калган. Ал учурда Миша Рабоев улакты атаандашы жерден көтөрүп бараткан учурда анын колунан жылып кетти эле. Аянттан сыртка чыгып кетти. Андыктан жекеме-жеке кайрадан чыгуу бул жерде орун алат. Миша Рабоев өтө тажрыйбалуу, мына жаштайынан ушул көкпөрү тартып, ушундай чоң турнирлерде дайыма катышып жүргөн оюнчу. Азыр болсо Урмат Раушан уулу чыкты ортого. Ал Ахиллес менен жана ага каршы биз Арашандан Белек Боронбек уулун көрүбүз. Минген аты Крас. Жана Ахиллес азыр мына ортону бул жерде берген жок. Кыргызстандагы мына ушул ортодо эң көп жүргөн, ортонун чыныгы ортого чыга турган аттардын бири болгон Ахиллес жана аны минип жүргөн Урмат. Сол такымга ишемдүү басып алды. Эми дагы Белек Боронбек уулу мындай жерден каршылык көрсөтүшү дээрлик мүмкүн эмес. Аракет кылып атат, бул аракети үчүн албетте ыраазычылык билдирсек болот, бирок ал мындай жерден улакты алып кетишин албетте менин күмөнүм бар. Себеби Ахиллес алдын көздөй бир жүткүндү дагы ошол замат оюнчулардын баарын кандай коосунда тактикалык жүрүш. Урматты азыр өнөктөштөрү жалгыз тайгызанга чыгарып берди. Жана тоскоолдук кылган эч ким жок. Өтө жөнөкөй мына үзөңгүгө тебинип туруп, чиренип туруп, жөн гана 7-чи упайды өз командасына алып келди. Урмат Раушан уулу бул 27 жаштагы оюнчу. Бүгүн Ахиллес менен ал ортодо жүрөт. Еврону мүнүп жүргөн болчу буга чейинки турнирлерде. Бирок Урмат чындыгында талас командасындагы негизги таластын өзөгүн түзгөн оюнчулардын бири. Жана ал ошентип өз сөзүн бул беттеште айтты. 7-1 дагы өйрөтесиңизерге салып коелу. Ошентип болгону 4 команда калган. Эми бул эки команданын жеңүүчүсү финалга аттанат. Финалда ким менен беттешет деген суроо бар. Албетте ал азырынча белгисиз. Же Сары Өзөн, же Достук командасы болот. Ушул эки команданын жеңүүчүсү талас командасы менен жолукчудай. Анткени бул мына көк кийимчендер өздөрүн азыр бир топ ишенимдүү алып барууда. Улакты жерден эңип кеткен Карипбек Эшиев жана Карипбек Эшиев аны аягына чыгара алган эмес болсо, анын өнөктөшү Нияз Мадылбек уулу. Нияз негизинен ал коргоочу, бирок ал чабуулда дагы көп кыйынчылык көрбөйт. Мирлан ага тоскоолдук кыла алган жок. Чындыгында бул коргоочу оюнчу, ошондуктан эми Нияз Мадылбек уулун анчалык бул жерден күнөөлөөгө эч кандай негиз жок. Анын минген аты дагы мындай тайгазанга өтө көнгөн эмес. Албетте чабуулга чыга берет, бирок ошол жерден ал тайгазанга барып токтоп бере турган аттардын катарында эмес. Жана мына бир сыра айланып чыккандан кийин Айдын Сүйөнбаев, Айдын ушул жерде минген атын машинедей башкарып жүргөн учуру, мына кадимкидей буйтап барып, ары буйтап, бери буйтап, ушул жерде мына тоскоолдук кылган эч ким жок беле, жок. Кош такым менен гана улакты тайгазанга салыш керек. Жана 8-чи упайды биз мунасага ушул жерден кайсыл оюнчу? Бул Миша Рабоев. Кадимкидей мына четинен улактын бир бутун кармап калды дагы өтө жакшы коргонууну ишке ашырды. Жыйынтыгында Арашан чабуулда.
өтө керемет. Мына кандай ушундай топтон суурулуп чыгып баратат. Бул Мирлан Алсеитов. Мирлан башка катачылыкка жол берсе да Мирлан мындай катачылыкты кетирбеш керек. Анткени бул өтө тажрыйбалуу, ушул Алсеитовдордун уулусу. Бул жерде демек эсепти өз командасына экинчи упайды алып келиши керек эле. Албетте бул ирет жолу болбой калды, бирок мындай мүмкүнчүлүк анда көп болбосо дагы мындан кийинки оюндарда албетте болушу керек. Мирлан Алсеитов эми ал окуянын негизги чордонунда боло баштады. Азыр болсо Миша Рабоев ага жок, аны тайгазанга жакын жолу тушкан жок. Анткени таластын коргоочулары мына анын келе жаткан багытын толук акмалап турушкан. Жишан менен Миша ой азаматтар мына. Жишан Алсеитов жана Миша Рабоев экөө өз командасына экинчи упайды алып келди. Эсеп сандары бир аз болсо да кыскарды. Мына Жишан эми ал мүмкүн биринчи таймда өзүнүн күчүн бир аз сактап турду окшойт. Сактап деме алдыда дагы экинчи, үчүнчү таймдар бар. Ошондо чындап Жишан, Мирлан сыяктуу оюнчулар өздөрүнүн аракетин көрсөтүп башташы керек. Жана эсеп бул жерде 2, ал эми 7-2. Талас командасы 7 ирет улакты тайгазанга салган. Биринчи тайм акырындап соңуна жакындап келе жаткан мезгили. Анда мына ушул жок 7-2. Бул жерде алып баруучу эмнегедир 5-2 деп айтып атат, бирок чындыгында биз мына ар бир улактын тайгазанга салынганын көрүп турабыз. Ушул жерде мына өзгөчө бир окуя орун алды. Темирлан Сейитбеков 24 жаштагы оюнчу. Азыр улакты ортолук бөлүккө алып келиш керек. Мына ага Темирлан Сейитбековдон мүмкүнчүлүк болгон жок. Ортолук бөлүккө эми улак келе жатат. Урмат Раушан уулу аны алып келаткан мезгили. Таластын лидер оюнчуларынын бири. Азыр Урмат ушул жерде ал алмашууда турат. Ортолук бөлүктө улак кармалып турган учуру 7-2 өтө чоң артыкчылык талас оюнчуларында азырынча жок. Жана Данияр Нарын уулу түз эле улакты мына өңөрүп алды, ээрдин кашына коюп алган. Бул жерден ой кандай керемет. Мына сага эсеп 7-3-кө айланды. Бул жерде Данияр Нарын уулу бул жерде өз командасына 3-чү упайды алып келди. Биз талас оюнчуларын эми финалдан көрүп баштадык эле, демек азырынча бул эртелик кылат. Эгерде бүгүн Арашан таласты утуп кете турган болсо, анда өтө чоң сенсация орун алат. Андай болуп кетиши албетте толук мүмкүн. Себеби бул деген оюн ошентсе дагы абалды оңоп кеткенге талас командасына мүмкүнчүлүк болушу керек. Азыр болсо Урмат Абдышуулу минген аты рекорд. Урмат мына жазгырып өзүнүн атаандаштарын артта калтыруунун аракетин көрдү, бирок мына бул 22 жашта Урмат Раушан уулу. Кечирсиңер, Урмат Абдышуулу, мына Урмат Раушан уулу талас командасында ойноп атат. Эми Урмат Абдышуулу болсо бул Арашанда. Арашан өзүнүн мына күчүнө чындап ишене баштады. Себеби катары менен 2 ирет улакты тайгазанга салгандан кийин. Азыр болсо мына Бактияр улакты жерден көтөрүп кеткен. Бактияр Жапакеев, же болбосо расмий табыштырма боюнча Жабагиев өзүнүн тайгазаны жактан эми жебедей сызып бараткан. Кандай керемет ылдамдык, мына өтө кооз көрүнүш. Жана Бактияр ушул жерден эч кандай тоскоолдуксуз барат эле, бирок аттын башын буруп кетти. Демек экинчи толкун менен чабуулга чыгат. Мына улакты буга чейин өңөрүп алган болсо, эми такымга басып алды. Такымга баскан Бактияр минген аты чындыгында өтө күлүк ат. Такымга басып ишендүү баратат. Анын жолунан тосуп чыкса, бир гана ушул Жишан Алсеитов тосуп чыгышы мүмкүн. Мына Жишан анын жолун тосуп чыкты. Жана эми ат үстүндө Бактияр менен Жишандын улактарышын көрөбүз. Жок, андай эмес. Ушул жерден
бир кыймыл аракет менен улакты тайгазанга салайын деди эле, ал ийгилик алып келген жок. Аянттан сыртка чыгып бара жаткан учурда улакты жерге таштап кеткен. Ошол заматта анын өнөктөшү жерден эңип кетти улакты. Мына ушул жерде өтө кооз кыймыл аракеттер менен аттын күүсү менен бир колдоп салып кетти. Жок, андай болгон жок. Ошол заматта анын жанына жардамчылар келди эле. Бирок мына Карипбек Эшиев өзүнүн канчалык кароосунун күчтүүлүгүн ушул жерден байкап көрсө болмок. Анткени ага бир секундалык убакыт бар эле. Ишенди турду улакты тайгазанга салып кеткенге мүмкүнчүлүк бар эле. Бирок талас оюнчулары азырынча эч кандай шашпайт. Дагы деле болсо упай жагынан алар албетте алдыда. 4 упай артыкчылык бар. Жана сүрмө топтун ичинен акырын чыкканга аракеттер көрүлүп атат. Жана мына улак аянттан сыртка чыгып бара жаткан учурда биринчи тайм соңуна чыкты. 7-3 эсеп саны экенин эсиңиздерге салып коелу. Азыр тыныгуу жана андан кийин сиздер менен биз экинчи 20 мүнөттүктө жолугабыз. Нарматуу көкбөрү ышкөөздору ошентип Талас жана Арашан командаларынын ортосундагы экинчи тайм башталды. Бул жарым финал. Жана эсеп азырынча биринчи тайм жыйынтыгы боюнча 7-3 Талас командасы алдыда. Жана экинчи 20 мүнөттүк башталды. Бул жерде эми ушул биринчи таймдагы абалын албетте Арашан командасы оңдоп кеткенге аракет жасайт. Ал эми Талас тескерисинче алар ушундай упай ажырымын көбөйтүп алганга көбүрөөк басым жасаш керек. Себеби финалга чыгаардын алдында ушундай ишендүү экинчи таймда упай жагынан алдына чыга алса, анда үчүнчү бөлүктө көп аттарын кыйнабай, мындай күчүн бир аз болсо да сактап калганга мүмкүнчүлүк болот. Эң башкысы аларга биринчи кепилдик керек. Мына финалга чыгуу үчүн азыр болсо болгону 4 гана упай айырмачылык мына ушул жерде сакталып турат. Жекеме-жеке болмокчу. Мына атактуу айтылуу Ахиллес ортодо. Аны менен бул ирет мына Жоки Орозбаев жана ошондой эле ага каршы биз Белек Боронбек уулун көрүүдөбүз. Ал Кразы менен Ахиллеске кандай туруштук бере алат бул жерде. Бирок мына Ахиллести минип жүргөн Жоки Орозбаев бул жерде эч кандай мына кыйынчылыкты көргөн жок. Улакты ошол замат мына сол такымга басып алды. Эми чабуулга чыгуунун аракети азырынча баштала элек. Ортону бүгүн албетте Таластын оюнчулары бербейт. Анткени Ахиллеске татыктуу атаандаштык көрсөткөн аттар болсо, биз буга чейинки биринчи таймдагы жекеме-жекелерди эле көрмөкпүз. Жоки Орозбаев өзү чабуулга чыкты, түз эле жана тоскоолдук кылган. Бул жерде ким бар? Ушунда артынан келип коргонуп кеткен бул Урмат Абдыш уулу. Рекорд менен жетип барды дагы. Өзгөчө кыймыл аракеттер ушул жерден орун алды. Жана ортодогу Калыс бул жерде 2 мүнөттүк эскертүү берип атат. Эми ушул жерде жок, бул жерде демек оюн бир аз токтоп турмакчы. 8 номердеги Анвар Анарбек уулу. Мына дарыгерлеринин көмөгүнө муктаж. Азыр болсо бирок Арашан оюнчулары ушинтип айрыкча Урмат Абдыш уулу өз командасын бир атаандашын чабуулунан сактап калды. Улак жерде жана Калыстын ышкырыгы жаңырды дагы. Эми кайрадан аракеттер башталды. Дээрлик 8 оюнчу баары азыр улактын тегерегинде. Анткени
эки командада мына 4төн гана оюнчу бир убакта оюн талаасында болот. Азыр болсо сүрмө топтун ичинде калууда. Мындай жерден улакты эңип кетүү өтө кыйын, бирок ага карабастан ошол чыныгы улакчы балбан билектер алар аны ишендүү көтөрүп кете алат. Белгиленген убакыт соңуна чыгып калдагын кайрадан жекеме жеке орун алат. Биз Ахиллестин да айланпанын ичине кирип келатканын көрүүбүз. Демек, кайрадан эле ортодо Ахиллес, ага каршы Адилет Токтоналиев боец менен ортого чыкты Арашан командасынан. Эми боец Ахиллеске канчалык туруштук берет болду экен? Жок, туруштук бере алган жок. Ортону берип атат. Ахиллеске буга чейинки турнирлерде, ушул турнирде буга чейинки беттеште бир гана ат ага туруштук бере алды. Ал Көкчалдын оюнчусу болчу, Көкчалдын аты. Мына ал ошондой оюн соңуна чыккандан кийин анын баасы бычылып, мына $16,000 бааланып, ушундай топ командалардын бирөөсүнө сатылып кеткени тууралуу бизге маалымат жетти. Демек, ушул ортодо оюн жүргүзө турган аттардын баасы канчалык деңгээлде экенине мына ушунда биздин мекендештер көп болду деп айтсак болот. Азыр болсо мына Урмат өзүнүн аракетин ишке ашырып, мына чыныгы чабуулчу. Бул турнирдеги мыкты бомбардирлердин бири мына Урмат Раушан уулу. Алгачкы беттеште мына ушул Төш булакка каршы ойношкон. Анда Урмат Раушан уулу 5 рет улакты тайказанга салган. Андан кийинкисинде Талас Көкжалга каршы ойноду. Анда 4 рет улакты тайказанга салган. Ошентип 2 оюнда 9 жолу айырмаланган болсо, андан кийинки оюндарында дагы азыр 3-чү беттеште дагы өзүнүн ийгиликтүү аракеттерин көрсөтөт. Чыныгы бомбардир, чыныгы чабуулчу. Азыр улак мына ортолук бөлүктө кармалууда. Эсеп болсо 8-3-кө айланды. Урмат буга чейин дагы улак салган учурлары буга чейин демек 2 жолу салган. Азыр 3-чү рет тайказанга салды. Анын жалпы бул турнирдеги айырмаланууларынын саны ошентип 12ге жетти. Мирлан Алсейитов, улак азыр дал ушул Мирлан Алсейитовдун такымында. Андан тартуу алууга болгон аракет Улан Жусупбек уулунда мүмкүнчүлүк болгон жок дагы. Мирлан Алсейитов өзү чабуулга чыккан. Тынчтык Кабылбеков анын жанында баратат. Жана ошол тынчтык гана азыр Мирландын улакты мына тайказанга салуусуна каршылык көрсөтүп калды. Сүрмө топ айрыкча мына Таластын оюнчулары дээрлик баары ушул жерден Мирланга каршылык көрсөтүп атышкан. Жана дагы деле болсо ал мына канчалык буту карлуу, такымы күчтүү экенин көрдүк. Бул жагынан албетте улакты эң көп алып жүргөн 10 мүнөттөн көбүрөккө чейин такымга басып жүргөн оюнчулар тууралуу буга чейин биздин ушундай ардагер улакчыбыз бизде мына эфирде конокто болгондо Кубат агай айтып өттү эле. Мирлан чабуулда, бирок Таластын оюнчулары өтө сапаттуу коргонуп атышат азырынча. Эми мына тоскоолдук кылган эч ким жок болобу? Жок. Бул жерде демек 2 оюнчунун ортосунда калган Мирлан дагы деле улакты эч кимге бербей жатат. Жана албетте Талас командасы тактикалык жактан өтө сапаттуу оюнду жүргүзөт. Алардын айрыкча ушул коробка деген ыкмасы эл арасында аңызга айланып айтылып жүрөт. Себеби анда ушул коробка деген ыкмада кадимкидей тегеректеп туруп ушундай ийгиликтүү чабуулга жыйынтыгында өтүп кетишет. Азыр Талас оюнчулары улакты өз карамагына алып алды жана атаандаштын тайказанын көздөй бара жаткан учуру. Сүрмө топ өтө тыгыз оюн жүрүүдө. Мына додо ичинде келген учурда азыр 2 оюнчу улакты тайказанга салуун аракетин көргөн. Жана Арашан чындыгында булар бир топ ийгиликтүү ойноп келе жаткан. Айрыкча мына ушул турнирде билинди. Таласка бардык эле командалар мындай татыктуу каршылык көрсөтө бербейт. Саналуу гана мына 5 кол 5 манжага жетпеген санаганда мына ошончо гана командалар болбосо негизинен Талас командасына азыркы учурда туруштук берген негизинен 2 эле команда бар. Алар Сары Өзөн менен Достук. Ошолор менен тең ат ойноп, аларды да утуп жүргөн, ар бир кээ бир оюндарда утулуп, кээ бир оюнда утуп жүргөн командалар.
алар өткөн жылкы ушул 2015 жылкы президенттин кубогунда жеңүүчү аталган ушул талас азыркы учурда дагы өздөрүнүн наамын коргоо үчүн болгон аракеттерин көрөт. Улак аянттан сыртка чыгып кетти. Жана аны азыр Арашандын тайгазанына жакын, андан 20 метр аралыкта жайгашкан ошо айлампадан азыр жекеме-жекен көрөбүз. Таластан бул жерде Норус Раатбек уулу чыкты. Ал мына кара кушту минип жүрөт. Жана Норус Раатбек уулу жаш оюнчу. Болгону 20 жашта. Андыктан бул эми демек келечекте ошол ортодо өзүнүн оюнун жүргүзө турган оюнчулардын бири. Ошондуктан мына чоң оюнда дагы ал ортого чыгып атат. Бул ушундай тажрыйба чогултуунун, такшала турган учурду колдонуунун аракети деп көрсөк болот. Эми азаматына кара куш дагы татыктуу ортодо туруп берди. Ага каршы Адилет Токтоналиев өзүнүн боеци менен чыкты. Боец буга чейин Ахиллеске каршылык көрсөтө алган эмес. Жана кара кушка дагы каршылык көрсөтө албай, экинчи номер менен иштеп калып жатат. Мүмкүн ушул жерден түртүшүп өзүнүн күчүн сынап көрөт беле. Эмнегедир бул жерде Адилет Токтоналиев андайга барбастан жөн гана артта туруп анын атаандаш улакты еңип кеткенден кийин гана жакын барчыдай. Ушул жерден Ахиллес менен бир чындап түртүшүп сүрүшүп көрсө биз бир жакшы абалга күбө болмокпуз. Азыр болсо Миша Рабоев чыкты. Миша Рабоев албетте ал ортонун оюнчусу эмес. Ал көбүнчөсү чабуулда жүргөн, бирок бул ирет ал ийгиликтүү болду. Ошол замат улакты такымга басып кетти. Ал эми Айдын Сүйүнбаев ага ийгиликтүү кыймыл аракетти жасай алган жок. Эми Миша Рабоев жок, дагы деле болсо өздөрүнүн жарым талаасында жана канчалык ийгиликтүү боло алат. Эң башкысы тактикалык жакшы жүрүш керек. Азыр Арашандын эки оюнчусу артта калып калды. Ошондуктан чабуулга чыгуунун эч кандай негизи жок. Азыр колдон келишинче көбүрөөк улакты өзүнүн такымында басып туруш керек болсо, азыр мына Деңизбек экөө Тайгазанды көздөй зуу койду эле. Ага карабастан каршылык бар эки тараптан. Мен байкашымча Карипбек Эшиев азыр улакка бир жагынан жармашты. Жана Карипбек Эшиев ал жерде ийгиликтүү болгон эмес. Деңизбек менен Миша экөө өзүнүн аракетин дагы деле аягына чыгарууну көздөп жатышат. Азыр күү менен баратат. Менин оюмча аянттан сыртка чыгып кетет го дейм булар. Жок, чыккан жок. Эң керектүү жерден аттын башын ушул жерден токтотуп калды. Миша Рабоев кайсыл жагы менен чыгат? Жок, Арашандын оюнчулары командалык оюнду жакшы жүргүзө албай атат. Себеби ар бир оюнчуну бирден бөлүп кетиш керек эле. Мына андай нерсе орун алган жок. Бул жерде кеп албетте алар жакшы ойнобой жатат дегенде эмес, кеп мына таластын оюнчулары Арашанга ошондой мүмкүнчүлүктү бербей жатканынан дагы кабар берет. Эми улакты биротоло тарттыруу ичидей абалга келип калды Миша Рабоев. Жок, дагы деле такымында. Такым өтө күчтүү оюнчулардын бири. Азыр Мирлан аны жетелеп баратат. Жана жок, такымдан улакты алып чыкканга жетишпей калды. Бул жагынан канчалык аракет кылганына карабастан ушундай жыйынтык азырынча жок болуп атат. Миша эми тоскоолдук кылган эч ким жок. Улакты Тайгазанга салыш керек, дал ошондой. Эсеп болсо 8-4кө жетти. Миша Рабоев бул 3 рет улакты Тайгазанга салды. Жана бул жерде буга чейин бир рет Данияр салган. Данияр Нарын уулу улакты салган, ал эми калган үчөөсүн Миша Рабоев салды дагы. Бул хет-трик жасады. 3 илтик, 3 рет айырмалануу болгондо да Талас командасына каршы бул ушул тажрыйбалуу оюнчунун чындап азыр гүлдөп турган учурунан кабар берет. Айбек Исаков улак менен. Айбек Исаков кандай сонун буйта өттү.
Атаандаштарын баарын артта калтырды. Эми анын жолунан ушул жерде мына Нуржан Мелисбек уулу арткы четте келе жаткан атаандаштын оюнчусун тосуп бериши керек. Мына ошондой жана кандай кооз. Эсеп болсо мына 9-4-кө жетти. Өтө кооз чабуул. Бул жерде бир гана ушул улакты тайгазанга салуунун өзү эмес, жалпы тактикалык жүрүштө аны ушундай жалгыз тайгазанга алып барып беришти. Ал көп деле кыйналган жок. Аттын күүсү менен барып токтоп туруп, ошол замат улакты кое бергенде ал өзү барып тайгазандын ичинен орун алды. Бул жагынан демек анын Айбек Исаковдун минген атындагы өзгөчө экенин айтып өтсөк болот. Ушундай аттар өтө баалуу, өтө кадырлуу, ушунчалык бааланган аттар болуп эсептелет. Алардын албетте баасы дагы асман чапчыйт деп айтсак болот. Азыр болсо Данияр Нарын уулу ал бир жолу улакты тайгазанга салган өз командасы үчүн. Бул ирет ал өзгөчө күү менен баратат, аянттан сыртка чыгып кетмек. Аны сезди, мына ошол жерден улакты жерге салып кеткен, жерге таштап кеткен. Эми талас кайрадан чабуулда. Атаандаштарын баарын артта калтырып келатат. Мына тактикалык жүрүш. Ал өзү жалгыз. Бул жерде Айбек Исаковго каршылык көрсөткөн эч ким жок болчу, бирок ал мына ушул топтон суурулуп чыгып аягына чейин барган жок. Эми ишендүү түрдө өзүндө алып жүрөт, өзүнүн жарым таласы жакка келди. Жана бир сыйра карап туруп ага ыңгайлуу учур керек. Кантип жазгыр өтөт болду экен Айбек Исаков. Айбек эки оюнчуну артта калтырды, үчүнчүсүнөн мына кыйга өттү. Жана жолунан сол жагына кайсыл жагына өтсө деле жок, бул жакта тоскоолдук кылчу оюнчулар бар. Айрыкча мына Урмат Абдыш уулу, ал чыныгы коргоочу, буга чейин бир нече ирет ушундай атаандаштардын чабуулунун мизин кайтарып калган. Жана анын жыйынтыгында азыр деле дал ушул Урмат Абдыш уулу баш болгон оюнчулар коргонууда жакшы ойноп калды. Жок, тайгазанга жакындачудай абалда эмес. Ал мезгилде Арашан ат үстүнөн Арашандын оюнчусу улакты өз тарабына алып кетти. Сол такым менен келе жатат. Негизинен сол такым албетте ыңгайсызыраак, бирок сологой оюнчуга бул эч кандай маселе жарата койбойт. Деңизбек бул жерде улакты өз тарабына алып жүргөн. Ал болсо Деңизбек мына 36 жашта чоң оюндарга алгачкы ирет катышып атат. Буга чейин мына ушул Арашанда, ушул райондук оюндарда, региондук оюндарда дайыма улак тартып жүргөн болсо, дал ушул Деңизбекти мына эми чоң турнирге алып келишти Арашан командасы. Ал учурда Деңизбектен улакты тартып алган бул Бактияр Жапакеев же болбосо Бактияр ушул жерден өзүнүн мына көлөкөсүндө ээрчип жүргөн Мирландан кутулуп чыгышы керек. Алгач Мирлан дагы өтө тажрыйбалуу. 1979 жылкы бул турнирдеги, жок, дал ушул азыркы беттештеги эң жаш улуу оюнчу мына ушул Арашандын азыр мына кызгылт кийимчен 1-номердеги оюнчусу Мирлан Алсеитов, бир тууган Алсеитовдардын улуусу бул жерде. Жана мунун Алсеитовдун дагы бир агасынын баласы бул жерде оюнда жүрөт. Ал Анарбек уулу. Жана азыр Бактияр улакты өзүнүн өнөктөшүнө Урматка өткөрүп берди. Жана Урмат ал болсо ушул жерден чабуулга азырынча чыгууга шашпай, эми түз эле улакты өңөрүп алды, такымга баскан жок. Бул түздөн түз чабуулга чыкканынын белгиси. Өтө кооз. Минген аты дагы ушундай жай ыргакта барып, өзүнүн ээсине өтө ыңгайлуу учурду түзүп берди. Ошондуктан эч кандай кыйынчылыксыз, эч кандай тоскоолдуксуз жана ошентип эсепти бул жерде 14-кө жеткирди. 6 упай артыкчылык Талас командасынын пайдасына сакталып турат. Мына эрендердин эр оюну, балбан билек баатырлардын оюну жана бул жерде
Арашан командасына өтө кыйын бул беттеште ийгиликке жетүүгө. Ошентсе дагы алар эсеп кандай болгон күндө деле арашандыктар эми үйлөрүнө өздөрүнө ыраазы болуп кайтса болот. Бүгүнкү беттеште жеңсе деле, жеңилсе деле ыраазы болушу керек. Себеби жарым финалга чыгуу алар үчүн дагы бир айтып кетели чоң ийгилик. Ортолук бөлүктөн улак көтөрүлчүдөй түрүү жок болуп жаткан мезгилде мына сага бул Белек Боронбек уулу улакты эңүү жагынан чыныгы мыкты оюнчу. Азыр аттын башы менен бир аз кактырып кетти, бирок анчалык мына күйлөнүп барып сүзгөн жок. Ошондуктан Мирлан Алсейитов кабагым кашым дебестен улакты алып бара жаткан Карыпбек Эшиев жана анын жанында кимис азыр тынчтыкна. Улак тынчтыкта жүрөт. Карыпбек экөө ушул жерден кош колдоп барып улакты тайгазанга салуунун аракетин көргөн. Тынчтык Кабылбеков бул дагы эски оюнчулардын бири. Эски деген эсиме тажрыйбалуу, көптөгөн жылдардан бери ушунда улакта жүргөн. Улак тартып ат жалында жүргөн оюнчулардын бири десек болот. Мына тажрыйбалуу, чоң оюндардын далайын башынан өткөргөн. Тынчтык мына азыр алып баруучу айтып атат, мына 16-17 улакты 2004-жылы салган деп, андан бери 12 жыл өттү. Мына ушундай чыныгы бомбардир оюнчу акыркы чоң турнирлерде көрүнбөй алды эле. Азыр кайрадан ушинтип бизди өзүнүн кооз оюндары менен кубантып жаткан мезгили. Тынчтык Кабылбеков 1982-жылы төрөлгөн. Азыр болсо өзүнүн өнөктөшүнө бул жерден улакты өткөрүп берген. Жана такымдан эртерээк чыгарыш керек. Эртерээк, бирок ага жетишпей калды. Ошол замат Тынчтык Кадырбек уулага тоскоолдук кылып атат. Анда бир 2 секундадай убакыт болгон. Мына ушул бул ирет эми ага тоскоолдук кыла албайт болушу керек. Сол такымга басып алды. Аргасы бол жетишпей калды албетте. Ушунда тайгазанга салганга жетишпей калгандыктан ал мүмкүнчүлүктү улакты тартыруу жерине ишенгенден кийин ошол замат ал кайрадан улакты басып алды. Бул жерде мына Жоки азыр Ахиллестин жүрөт. Ахиллести негизинен таластын бардык оюнчулары мине алат. Кээ бир оюнчулар бар ушундай бир атка көнгөн. Азыр болсо мына Карыпбек Эшиев Арашандын оюнчусу жерден эңип кете алган жок. Бир нече ирет бир нече метр аралыкка чейин сүйрөп барган менен азыр Урмат Абдыш уулу улакты жерден эңип кетти. Азамат бир аз ыңгайсыз абалда болчу. Ага карабастан чыныгы өзүнүн балбан билек ээр жүрөк улак экенин ошол жерден далилдеген. Сүрмө топтун арасында калды улак. Бирок ага карабастан Миша Рабоевго өткөрүлүп берилди. Миша Рабоев улакты такымга басып эми ага ыңгайлуу позиция керек. Эки оюнчу ага каршы келүүдө. Алардын арасынан албетте сурулуп чыгуу оңой отурбайт. Ошентсе дагы эсеп сандарын алып кыскартканга сөзсүз аракет кылат. Буга чейин биз ушул Ахиллести минип жүргөн Жоки Орозбаевди жана улакты тайгазанга салам деп кайрадан такымга басып алганын көргөнбүз. Чындыгында ал көрсө өзүнүн тайгазанына салып алайын дегенден аз калып андан кийин кайра атаандаштын тайгазанын көздөй жөнөгөн болчу. Калыс бул жерде оюнчуларга аралашып атат. Чындыгында окуя аянттын сыртында болгондой көрүндү. Биз калыстын чечимин күтөбүз. Азыр калыс биз жака басып келиши керек. Улак ортолук бөлүктө кимди оюндан четтетет 2 мүнөткө жана кайсыл аракети үчүн мына бизге жакын басып келгенде азыр анын сөзүн угуп туралы. Кактырып кеткени үчүн 2 мүнөт атаандашын таластын оюнчусу 2 мүнөткө айыпка жыгылды. Азыр кайрадан жекеме жеке жана
Биз бул жерде таластын оюнчусу улакты алып жаткан учурда экинчи тайм соңуна чыгып калды. Ошентип эсеп болсо бул жерде 10-4. Биз 3-чү бөлүктө сиздер менен жолугабыз. Урматтуу көкбөрү ишкөөздөр, ошентип Талас жана Арашан командаларынын ортосундагы 3-чү тайм башталып алдында турат. Азыр фальстарт бул жерде орун алып калды, анткени калыстын ышкырыгына чейин оюнчулар чуркап кетишкен. Мына эми 3-чү таймды чындап баштап алдык. Эсеп сандары болсо 10-4. Талас командасы алдыда 6 упай артыкчылык менен. Эсиңиздерге салып коелу, мына көк кийимчендер Талас, ал эми саргылт кызыл кийимчендер булар Арашан командасы. Жана ошондой эле оюн өтө жогорку ылдамдыкта болгон жок. Эң башкысы өзүнүн деңгээли жагынан Талас командасы күчтүүрөөк болгондуктан алар толук беттештүү өз көзөмөлүнө алып баратат. Жана ошондой эле мына кызматташтардан Миркин Абдуллаев жана биздин жаныбызга ушул көптөгөн жылдардан бери улак тартып жүргөн жана ошондой эле саяпкер, жылкынын аттын сырын билген биздин кадырлуу коногубуз азыр менин жанымда. Бул Кубат Төрөкулов. Саламатсыз, кош келипсиз. Мына 3-чү тайм башталды. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ошентип эми бул оюндун эмеси башталып калды. Эми эмне деп айтабыз? Мына айтканда Таластын жигиттери өтө эле чебер жигиттер. Булар эми бир топ жылдан бери уюшулуп, булар жогорку деңгээлдикте тажрыйбалуу оюнчулардын катарында ойноп жүрөт. Арашан командасы болсо былтыртан бери жаңы уюшулду. Ошондой болсо да ушул чоң командага бет болгонго бул жигиттердин жагы эмеси келечеги аз. Эми мына могу жерден эми өзүнүн өтөшүнө өткөрүп Мирлан жок, 11 номерда. Нур келди. Ошентип ал сыралтандырып кетти. Бул болгону 20 жаштагы оюнчу. Эми бул жигиттерди көндүргөн булар жигиттер, булар бул чүй боорунда жигиттер берги ат кулак майданына көп ирет келип турушат. Ар дайым анан жанагы оюндардын өтүп кеткен оюндар бул жогорку деңгээлдеги такшалган командалардын оюндарын булар ар дайым теледискада көрүп, булар өздөрүнчө машыгышат. Булар кышын алтай шерин улактарды ушун тартып чыгышат. Бул жигиттер эми ошон үчүн булар көп алыска кечеки жеңил узасын тарткан ысык көл нарын командаларына караганда булар жигиттер тез бул жерди көрүп, булар аралашып жүргөндүк кылып, булар көзгөнүп, өздөрүнүн тажрыйбасын тез аранын ичинде бул ушул эмеге ылайыктап топтоп алышат да. Эми бул Таластын жигиттери болсо булар ар дайым Талас өрөөнүндө булар жайдыргычтыр улак чабышат. Буларга өтө жогорку деңгээлде өтөт. Булар дайыма Таластан келишип, же аттары биякта турат. Булар эми бул жерде негизинде бул Акыл ат майданында ипподромдор бар. Булар ошол жерге өзүнүн някта чоң командалык составдагы аттарын ошол жерге кармашат. Турнир болордо келеби бул жака же? Жок, булар деген бу жерге кармайт аттарын. Же Таласка барып оюндарга барып кайра Таласка жигиттер гана барат. Бул аттар барып Таласка барып ойнобойт. Булар айылдык оюндарга, Таласта өздөрүнүн тиякты аттары бар. Жайында гана жайлоолорго чыгарып аттарды 1-2 айга эс алдырып келишет булар. Толтурушат. Ошон үчүн толуп кайта келип бияка таптап, бул ат көрүп аттардын эмесин жүргөн чуркаганы өзүнүн эмеси боюнча булар өтө жогорку деңгээлде. Мына эми Таластын жигиттери чабылып өтүп баратат. Эми бул жигиттер эми негизинде булар өтө такшалган жигиттер. Мына барды, Тайгазанга барды. Тажрыйбалуу оюнчу. Эми бул көптү жылдан бери тартып жүрөт бул жигит. Бирок акыркы жылдары ушул тажрыйбалуу оюнчулар азыраак болуп калды. Көбүнчө жаштарга басым жасай баштады. Жаштарга басым жасайм, булар баягы улам жаш жагынан, тигүү жагынан булар эми келет. Эми баары эле бир моментте жүрө беришпейт. Мына моментте эми Тайгазанга 11-чи улагын салып кетишти Таластын жигиттери. Булар эми тажрыйбалуу жигиттер. Жерден чындыгында каршылык көрсөткөндөр деле бар болчу. Бирок алар ушундай улакты кармап калганга мүмкүнчүлүк ала албай калды. Жыйынтыгында бул Норус Раатбек, бул да 20 жаштагы оюнчу. Ошол өнөктөшү менин ага Жоки Орозбаев
жардам кылды мына ушул экөө. Анчалык мындай мен ойчо 100% мүмкүнчүлүк эмес болчу да ушундай. Жок, бул кыйын абалдан салган жок эми просто тигилердин каршылардан бул таластын тажрыйбалуу жигиттер буларга өзүң өтүп көрүп жүрдүң секундалык эле убакыттар керек буларга. Булар тажрыйбалуу, көзүмөн гана көзүмүздөн чыкса эле болду. Булар тагдырды чечип кетет. Себеп дегенде бул жигиттер өздөрү ушундай Миша Рабоев. Миша Аларды башка аттым чыгып туруп 3-чү таймда. ат которуп чыгып атат бул жигит эми. Бул ат жакшы көнгөн эмеспи же атайын ушундай ары. Жок, бул аттар жаңы аттар бул. Арашанын аттары бит жаңы болуп атат. Буларды эми үйрөтөт. Эми келечекте Миша Рабоев ошо 12-нчи упайды алып кечиресиз. 6-нчы упайын алып келди. Эсеп 11-6. 12-6 болду. 12-6 болду. 12-6 болду. 12-6 болду. Эми таластын командасынын немесин айтсак, булар өтө ынтымактуу жигиттер, бири-бири өтө жакшы сырларын жакшы билишет. Аттарын жакшы кармашат. Булар эми өзүнүн баягы анда колдоочулар өтө кыйын. Негизинде бул эмгектин көбү Талас Бегалиев деген атактуу МВД иштеген жигиттери бар. Ошол жигиттин эмгеги бу жерде көп. Бул ар дайым уюштурат өзү. Кайрадан нур келди. Мунасага келечегинен өтө көп үмүттөндүргөн оюнчу го. Бул өтө жаш оюнчу. Айылда жаш балдардан чыгып атпайбы. Азыр эми 20 жаштан 25, 18ден 25 жашка чейинки балдар булар өтө жүрөктүү келет, коркпойт, курч келишет, шамдагай келишет. Бул эң улакчылардын эң ойной турган курагы ушул болот. 20 жаштан баштап. 20 жаштан 18 жаштан башташат. 18 жашта кичине кароо. Чоң түрлөрдө канчалык эми ушундай. Эми 18 жаштан баштай берет, бирок ошол чоң түрлөрдө мындай улакталып өтө көзгө көрүнө алышпайт. Себеп дегенде кароо жагынан, опыт жагынан булар кичине жашыраакты кылышат. Ошондой болсо дагы буларды көндүрүш үчүн булар бир убакта эле 4-5 баланы кошушпайт булар. Шыкты болуп бир 2ден бала кошушуп, булар чоң түрүнө үйрөтүп, баланы көндүрүп, атты көндүрүп, бала дагы көнүш керек, көзү көнүш керек, каны калыш керек, оюнчулардын сырын алыш керек. Ошолор менен гана келип анан бала такшалат. Анан улам кийинкисин такшалдырып, анан ошол менен булар бир чоң команда түшкөнгө булар ушундай мүмкүнчүлүк ашат. Эми мына мында таластын атактуу Акилес деген аты менен бул Равшан уулу урмат басып баратат. Мунун атасы Равшан өтө чоң кулакчы, убагында Бурул деген аты менен атагы чыккан. Ушул Тайгазан жаңы уюшулган жылдары таластын командасынан чоң ийгиликтерди алып келген аттын бири. Бурул менен Равшан чыкканда 100% убай алып келет дегенге татыктуу болчу. Мына ошонун атасынын жолун 2000-чи жылдарга чейин ойногу анда. Жок, 97ден 2005 жылдарга чейин, 2006 жылдарга чейин ойноп жүрдү Равшан. Бурул аты менен. Ошол атактуу, ошол Равшан кат алып жүрдү. Анан эми мына баласы чыгып, мына ошол 3 жылдан бери ушул Урмат Равшан уулу деп чыгып жүрөт. Равшан уулу башка ат минчи 2 жыл мурун. Ошону менен бул Акилес чыккандан бери ортону анан Акилестиги менен ушул мына бул жетти. Мына бул Акилестин жок, мүмкүндүк ала албайм. Мына көсүрмөм. Тиги мына Азамат. Миша жолунан чыгып калды Рабоев жолу тосуп калды. Болбой эле опытчулугун, тажрыйбалуулугун көргөзүп кетти. Бул жерден да Миша. Ал бирөөсүн жазгырып өтпөдү эле. Жазгырып өтүп эми ыргытайын дегенде ал мүмкүндүк бербей кетти. Ошол эми кармап калды. Анан демек атанын өнөктөштөрү Урматтын башкалардын жолуна жок дегенде бирөөнү калтырып башкаларын тосуп кетти. Ошол тигилер баягы чоң жогорку ишенимде болуп коюшту. Себеп дегенде Урмат менен Акилеске тийгенде ал улак Тайгазанга барып түшөт деген ишеним болуп коюшту. Эми булар кичине мынчаны айтканда чынын айтыш керек. Бул Арашандын балдары кичине жаңы уюшулганды кылып, тиги таластын тажрыйбалуу балдарына көп теңеле албай атат. Ошон үчүн булар кичине өздөрүн көп таластын жигиттери өздөрүн көп мажбурлабай, мындай жеңилдикте, өтө катуу эместе ойноп, оюн көргөзүп атышат. Бирок ошондо эң башкысында оюнду көзөмөлгө алып көзөмөл ала калып атышат. Көзөмөлгө алып, уштап эмеге жаңылышты кетирбеген аракет кылып атышат. Арашандын балдарына да мүмкүндүктү көбүрөөк берип атышат. Көнсүн деп, жүрөктө баягы көңүлдөрү калып калбасын деп. Анда-санда, бирок Арашандын ичинен дагы убагында жакшыдан бул деген 5-номерда таластын жигити. Бул Бактияр.
Мен Бактиярдын ушул жок, башка. Бактияр карасы мененки мына ушулат жана Норуста 9 майда мыкты аталган. Ушулат мыкты аталган. Бул эми өтө учка аягат. Бул каны бар жылкы. Күлүктүгү бар бул жылкынын. Муну күлүккө чапса да болот, бирок баягы ошондой болсо дагы жарым кандылык болуп, чоң күлүктөргө жарабайт. Ошон үчүн муну улакка деп алып келишкен. Улакка өтө ылдам, өтө жеңил, өтө тажрыйбалуу ат да. Муну катуу үйрөтүштү. Мына бул жигит дагы сала албай калды. Ошол жерден эме керек болчу. Өнөктөшүнүн жардамы керек болчу. Асасы жардам керек болчу. Мына карагашкат менен дагы ойнотуп атат бул. Кайрадан чабуул койтуп атат. Мына булар салып кетет. Салып кетет. Себеп дегенде булар өнөктүктүн жардамы менен Силкип туруп таштап кетпейби? булар силкип реакциясы менен көтөрдү. Эсеп эми 12-7 болду, 13-7 болду. Жок, 12 болду. Буга чейин 11 болчу экен. Биз жана эсептен алган маалымат 12-7 жана экинчи таймда азыр эсеп 2-2. Экөө тең 2 иреттен бири-биринин тайгазанына улак салды. Үчүнчү таймда кечирсем мына. Бул жагынан эми сиз айткандай Талас оюнчулары мүмкүнчүлүк берип атканын ушундан билет. Булардан баягы көңүлүн калтырбайлы деп. Себеп дегенде бул Арашанын арасында Алсеитовдер атактуу 3 улакчы бар. Булар убагында бул жигиттер менен бир эмеде Кабылан командасында жүргөндө бир эмеде ойноп жүрүшкөн. Булар бири-бири жакшы таанышат. Жишан анан Миша Рабоев. Анарбек эң улуусу болчу да, ошол. Анарбек Алсеитовдон эң улуусу Анарбек болчу. Ал эми ал жигит эми каза болуп калды. Ал жакшы жигит эле. Но бул эми Сейитбек азыр ушул маалда Таласка контракттын эмесинде бир жылга кеткен, ошол келишим түзүлүп ошол кеткен. Өтө Таластын оюнчуларынын Таластын эмесине көп эмгек салды. Азыр болсо биздин Кыргызстандын курама командасынын составында Көлдө көчмөндөрдүн оюнунда буюрса Кыргызстандын намысын талашам деп ошол курама составда 2 оюнчусу жүрөт. Бирөөсү ушул Сейитбек деген жигит, ушул Алсеитовдон Анарбек уулу. Анан экинчиси болсо Марлес деген жигит, бул Таластын жигит. Анарбек уулу. Жок, ал бул кийинчи баласы, бул азыр ойноп атпайт. Эми курама командада жүрүшөт. Азамат Таластын оюнчулары дагы эмеге жүрүштү. 13-чү упайды. Бул Норус Раатбек уулу жана ага албетте дагы бир өнөктөшү көмөктөштү. Упай керек болсо салып кетип атат, Таластыктар ишенимде. Ал эми ансыз деле мына упай айырмачылык бул жерде. Азыр канча 6 упай артыкчылык бар Талас командасында, ошондуктан алар өзүнүн жанын кыйнабай ушул айрыкча булар финалды мындай. Финалдык оюнун аттарын көбүн сактап атат. Миша Рабоев жана бул жерден такымга басып кетти. Эмне үчүн урмат жетип койду. Өтө коркунучтуу абал болчу. Себеп дегенде эгерде урмат улакта кармап калса, Мишаны ала салдырып кетиши мүмкүн болчу. Артынан тарткан оюнчу ой менен болбойт. 13-8 эсеп. Миша Рабоев бул көрбөгөндөй жакшы ойноп атат да. Биз Жишан менен Бирландын бүгүн оюнун көп көрүп алган жокпуз. Эми Миша болсо биз эсептегенден канча буга чейин 3 рет салды эле, азыр 4-чү, 5-чи улакты өз командасына алып келди. 7 улактын, 8 улактын 5-өсүн Миша Рабоев салып кетти да. Жана Нияз Мадулбек уулу азыр улак менен бул да тажрыйбалуу оюнчулардын бири, 34 жашта. Нияз Мадулбек уулу. Сүрмө топ. Эки атаандашты аттын ушундай оозун токтоткондо булар үйрөнгөн аттар да ошо. Булар эми аттар деле эмеге аябай үйрөнөт, буларды көндүрөт. Өтө көндүрүп, ушундай чабуулчу аттарды ушинтип көндүрөт. Мына бул аттын карап туруп, мына Тайгазанга кандай барып токтоду көрдүңбү? Бул деген өзүнүн ушуну өзү ыртыш керек болчу. Жалгыз ырыта албай калды. Колу карышып калган бул жигиттин. Каруусуна ишенген жокпу. Же бул атаандаштарын шылдыңдаган бир нерсе эмеспи ушундай? Жок. Ага жетпей, септен тиги жанын аркасына кармап калбады. Каршылашы кармап калды. Мына улакты салган мүмкүн эмес. Мына талашып калышты. Мына бул экөөнүн мына дагы карматып койду. Карпбек өткөзүп берди.
Карпбек бул өтө тажрыйбалуу карт улакчы. Бул убагында келип кадимки Кожомкул командасында контракттын эмесинде бул 3-4 жыл ойноп жүрдү. Андан кийин Карпбек Эшиев бул ошол үйрөнүп ошол жактан алып ошол жакта ортонун эмесин эметчи. Ошол Меркурий деген ат менен дайым ортону биз-биздин жекеме-жекеликте ошону камсыздандырчу дайым. Меркурий көрүнбөй калды да. Меркурий ал 23 жашка чейин ушул ипподромдо ойноду. Анан Меркурий анан ошо менен барып ал пенсияга чыгып анан өзүнүн эмеси менен өлдү. Ал Меркурий жашы 30га жандан ашып 23 таланттын аягына чейин. Аланттын аягына чейин бул эгө чейин колду. Артында ошол картайып калса дагы 23 жашына чейин ошол жүрдү. Бул улак жаңы уюшулганда ушул Меркурий келген, ошол кезде жашат болчу. Жанып турган. Ошондон келип анан ушул биринчи ошол Агеста Кожомкул командасы эмес, Рассвет командасы болуп, атактуу Рассвет болуп чыгып турушту. Ошол жигиттер ошондо ошол Меркурий менен ушул Нурбек деген жигит ошол чыгып ошол оюндарды көргөзчү. Муну менен Казакстандын эмесине чейин барышты булар. Анда Казакстанга да чемпионатка барып келишти. Кыргызстандын намын тураж. Казакстанга биздин. Агестен баягы казактарга көп барып, көбүнчө Алматыска облуска, Чимкентке, бул азыркы Тараз жергесине ушул жака биз көп барар элек. Манастын 1000 жылдыгында да булар чоң оюн көргөзгөн. Ошол Меркурий ошол 23 жашка чейин эң картаң, эң эме болуп, ошол Меркурий эметти. Ошо башында Нурбек минип жүрсө, кийин анан Карпбек минип калган экен. Андан кийин Айбек деген жигит минди, бирок Айбек эменин авто кырсыктан, жол кырсыгынан каза болуп калган. Андан кийин ушул Карпбек келди. Бул жокийге алып жүрөт карашкат менен. Таластын оюнчусу, аттын күлүктүгүн ушундай билсең болот. Өтө ылдам, карачы, өтө ылдам. Бул өтө сулуу жылкы. Бул чабуулчунун аты. Бул ар дайым бул атка өткөзүп беришет, чабуулга чыгат дайым. Өнөктөштөр бирок тиги жактан 11-номер барып тосуп калганга жетишип калды. Кычкаш деген кайман аты бар да, Жокинин. Жокинин Кычкаш деген кайман аты бар. Ошо Бекем кармайт. Бул өзү анча деле чоң жигит эмес. Ошондой болсо дагы өтө карлуу жигит. Колу карлуу. Ошол кармаган жерин бул кое бербейт оңойбой. Мына алып жүрөт, мына кайта басты. Өзүнө ишенип, атына ишенип. Чийиктен чыгып кетти. Жок, улак таштап койгон экен. Тажрыйбалуу оюнчулар ушул дейт. Эч убакта чийиктен алып барып улак менен чыгып кетпейт. Булар мүмкүндүк болбой көзү жеткенде сразу улакты ошол жерге таштап коюшат. Бул кызыктуу да бул. оюнду токтотпойт. Бирок калыс чыкырып койду. Анткени дубалдын түбүнө түшүп калып ыңгайсыз болду. Бул эми бири-бири ордуп эле соңуна чыккан жок эле да. Жеке азыр эми кайрадан эле мына ортого Евро чыкты. Улам азыр Евро аттардын ушул азыркы көк бөрүнүн аттарынын арасынан бу да өртөп көп жылдан бери ойноп жүрөт. Азырынча биринчи орунда ошо карт жагынан, жаш жагынан МВД командасында, кадимки Сокул командасында Зорро деген ат турат. Ошо Зорро көп жашка келип калды, ойноп жүргөн ушул 15 жылдын тегереги болуп калды. Бул аттын эмелебиз ушул буттары алып жүрсө да, ушул картайганына карабай, ушул дале командага Евро деле бир топ жашка барып калды. Еврода бир топ жашка барып калды. Бул дагы азыр Жишан Алсеитов алып баратат эми улакта. Билем карт оюнга чында аралашкан экен. Мына тажрыйба деген ушул. Тажрыйба өзүнүн эски тажрыйбалуу улакчылыгын көргөздү. Карлуулугун көргөзүп койду. Алыстан эле ыргытып салды. Мен айтканда улакчылар жакшы үйрөнгөндө кадимки профессионал баскетболисттер деле болуп калат. Ошо баскетбол ойноп, топту эле чийимге, топту кольцого салгандай эле нерсе. Колдор да көнөт, көздөр да жетет. Кандай жаш балдар жанагынтип алыс ыргытып ийишип, чабылып ыргытып, кырына түшүп калып ошондо атпайбы. Булар эми баягы эмесин өзүнүн баягы эрежесин, шартына каршы ошонун оюнун эмесин ала элек кездери да. Калыптан элек балдар, жаш балдар бар. Булар салкын кандуу, булар эч убакта баягы салкын кандуу, булар өздөрүн билет. Кандай ыргытсам ошо түшөт. Көздөр жетип турат. Мына эсеп ошентип 13-9 айланды. Жана 4 упай артыкчылык сакталып турган учурда 3-тайм соңуна чыкты. Дагы ирет айткылуу, эсеп 13-9. Талас командасы жеңишке ээ болуп,
финалга чыкты. Эми булар өзүнүн өткөн жылкы чемпиондук наамын коргоо үчүн финалда Сары Өзөн же Достук командасынын жеңүүчүсү менен беттешет. Азыр мындан кийин саналуу мүнөттөрдөн кийин Сары Өзөн жана Достук командаларынын оюнуна күбө болобуз. Талас командасын дагы бир жеңиш менен куттуктайбыз. Ал эми Арашан өтө жакшы оюнду жүргүздү. Мындай темп менен кете турган болсо, жакынкы жылдарда демек ушул топ командаларга татыктуу атаандаштык көрсөткөнгө жетишип калат. Саламатта калыңыздар.